Саламатсыздарбы? Бүгүн видеомдо сиздерге аябай Фаберликте болгон средства для духовок и плит деген жөнүндө айтып кетсем, бунун дагы бир эле духовка, казан, мант казан, микроволновка, духовкаларды деле тазалабай эле кандай өзүнүн секреттери бар. Биз деген өзүбүздүн күмүштөрүбүздү, алтындарыбызды дагы жалтыратып алсак болот. Мисалы, сиздер менен чогуу мен мына бир эле сиздерге көрүнүш үчүн эме кылайын. Мисалы, мына күмүш сөйкөм. Бул карарып калды да. Мен терчил болгондуктан азыр сиздерге мына көрсөтөйүн жакындан. Мына бул деген карарып калды. Мондай артынан дагы. Азыр мен бир эле бирөөсүн жасайын видеодо, сиздерге түшүнүктүү болсун деп. Ал эми бул щелочь болгондуктан көзүн этияттайбыз. Эгер таза таш болгон болсо, көзүн тийбейбиз. Азыр мен ушул средства для духовок и плит менен, анткени айранга айранга салып тазалайт дейт. Дагы бир жолдору содага жасайт дейт. Мен аларды жасап көрдүм. Мен мына күмүшүм кандай болгон болсо, ошондой эле калып калат. Ал эми мына средства для духовок и плит деген өтө этияттайбыз. Перчаткиде иштесек дагы болот. Азыр видеомдо сиздерге көрсөтөм. Так, мына перчаткиде кийебиз. Обязательно бул средство менен перчаткиде иштейбиз бир колума. Мен деген мына сиздер менен чогуу көзүн этияттайм. Бул деген таза таш эмес, өзү күмүш, бирок көзү мындай искусственный деп коем, жасалма таш деп коем. Мындай эски зубной щетканы алдым. Эски зубной щетка менен көзүнө тийбей ушул этияттайм. Этияттап көзүн этияттайм мына. Духовок и плитти щетканын учу менен мынтип шылап чыгам. Мен азыр бирөөсүн эле жасайын, сиздерге видеодо аябай мындай жакшы видимый результат болсун. Мынтип ичтерине дагы щетка менен жеткиребиз. Алтындарыбызды дагы тазалап алсак болот. Алтын деген щелочка эч нерсе болбойт, бирок жалтырап соп-сонун болуп калат. Ушундай секреттер бар. Фаберликте кимдер билбесе, колдонуңуздар. Ал эми мындай шылап чыктым. Азыр кичине кое турабыз. Мына азыр мен 10 мүнөттөй, 5-10 мүнөттөй щетка менен аккуратно мындай жышып, шуап, кычыктарга чейин, мындай эмелерге чейин жышып чыктым, жуудум. Ал эми мына сиздерге байкап атасыздарбы? Мисалы, мына жуулбаган сөйкөм. Ал эми бул жакыныраак сиздерге көрсөтсөм, тунук кылып мага азыр билинип жатат. Бул карараак, бул бозурайып калган болсо, ал эми мындай көрүнүп атат сиздерге. Бул сөйкөм жалтырап, таза, жакшынакай болуп калды, аккуратно болуп. Анан мындай караганда дагы уже более светлый вид, более жалтырап. Бул алтын тазалаганда, аябай алтын тазалаганда өтө билинет. Өтө бозурайган алтындар, мисалы цепочкалар болот, шакектер болот, кычыктары карарып ушинтип. Ал кадимкидей эле аны если көздөрү жок болсо, чылап койсо боло берет. Чылап бир 5-10 мүнөткө чылап койсо, кадимкидей до после дегенде жалтырап калат. Ал эми ушул мен сунуштайм сиздерге, аял кишиге алтын сөйкөлөрүн төгүп койбодумбу?
мондай духовый плитти ушундай секреттери бар, фишкалары бар. Алтындарыбызды, күмүштөрүбүздү ушинтип тазаласак болот. Жардам берген болсом аябай кубанычта болом. Видеом жардам берсе. Ал эми көрүшкөнчө.